Улуттук биринчи каналдын эфирин телегүзөт программасы улантат. Аны мен Самат Асипов алып барам. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү программада жол коопсуздук эрежелерин одоно бузган, анын ичинен мас болуп алып машина айдаган бир катар айдоочулардын кылык жоруктарын айтып көрсөтүп беребиз. Айрыкча ушул дем алыш күндөрү алкоголдук ичимдик ичип алып рульга отурган жоопкерчиликсиз жарандар өтө көп болду. Программабызды Кочкор районунун Кочкор айылында орун алган жол кырсыгы менен баштайбыз. 17 апрелде айылдын чок ортосунда Чаламандын чак түшүндө эки автоунаа сүзүшкөн. Айдоочунун бири катуу ылдамдыкта бара жатып, унаасын башкара албай кырсыкка учураган. Азыркы учурда кырсыктын жоо жайын аныктоо боюнча баардык тиешелүү иликтөө иштери жүрүүдө. Унаалар айып короого токтотулду. Көчөрөн чыгып келет, ташылып өтүп баратсам, байке кызылга келип туруп каттыра менчи. Мен бияктан келет. Анан бири-бирине түшүнгөн жоксуңар же? Түшүнгөн жок, мен тормуш кеттим, кеткенден тиги ар жактан бери чыктым. Айдап ким эле байке? Хорошо. Ал эми милициянын кайгуул кызматы менен биргеликте Бишкек шаарында өткөн рейдтик иш-чараларга келсек, бул апта алкоголдук ичимдиктерди ичип алып рульга отургандар өтө эле көп болду. Маселен, мына бул сиздер көрүп жаткан унаа Борбор калаанын Лермонтов жана Жибек жолу көчөлөрүнүн кесилишинен токтотулган. Айдоочу түнкү саат 1-лерде мас абалында унаа башкарып бара жаткан. Кармалган жаран алгач айыбын мойнуна албай, жакындарына телефон чалып, тартип коргоо органдарынын мыйзамдуу талаптарына баш ийбей жатты. Бирок анын мындай аракеттери унаасын айып короодон сактап кала алган жок. Өзүнө тиешелүү протоколдор толтурулуп, айдоочулук укугунан ажыратуу боюнча документтер сотко жөнөтүлдү. Смотри, чтобы слюна не попала. С передышкой не дуйте, пожалуйста. С передышкой вы вдохнули? Да, дуйте. Как шарик дуйте, так и дуйте. Я смотрю. Дуйте, пожалуйста. Нет, вот этот контроль. Сразу обеспечивалось. Реакция же. Лермонтова Жибек жолу чыгыш тарабынан тосконбуз автоунааны рейдтик иш-чара боюнча текшерүү. Тоскондо алкоголдун ичимдиктин жыты аңсып наркология бөлүмүнө алып келип өткөзгөндө мастыгы тастыкталды. Азыр автоунааны айып короого коебуз. Мас болуп алып унаа башкарып бара жатканда колго түшкөн дагы бир айдоочу. Өзүңүздөр көрүп турган мына бул автоунаанын ээси Бишкектин Көкжар конушуна жакын жерден токтотулган. Текшерүү учурунда айдоочунун кызуу экени билинди. Ага жараша жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө кызматкерлери тарабынан эреже бузган адамга мыйзамдын чегинде чара көрүлдү. Бүгүн 19 апрель күнү саат 12:30 чамасында рейдтин негизинде иш-чаранын негизинде Көкжар айылынан автоунааны токтотулуп текшергенбиз. Ошо токтотулган учурда айдоочудан спирт ичимдик ичип алгандыгы шек жаратып, ошонун негизинде наркология бөлүмүнө алып келдик айдоочуну. Айдоочунун спирт ичимдик ичип алганы тастыкталып, айдоочуга тийиштүү протоколдор түзүлдү. Автоунааны айып короо жайына токтотулган. Кээде арак ичип алып мас абалында машина айдаган айдоочулар кайра өзүңдү коркуткан учурлар болот. Маселен, мына ушундай жагдайга биздин кабарчылар өткөн ишемби жана жекшемби күндөрү жол сакчылары менен биргеликте өткөрүлгөн рейд учурунда да күбө болушту. Мына бул сиздер көрүп турган унаа токтотулган. Албетте коркутуп үркүтүү жолу менен алар жоопкерчиликтен оңой кутулуп кетүүнү көздөшөт. Бирок айдоочунун ойлогону ордунан чыккан жок. Анда эмесе кийинки репортажга көңүлүңүздөрдү бурабыз. Жок, Көкжардан токтодукпу? Сиз айдап келдиңиз. Жок, Көкжардан токтодукпу? Сиз айдап келдиңиз. Жок, Көкжардан токтодукпу? Жок экенби? Жок, келип атканда жок. Уксаң мени, Көкжардан токтодукпу? Третий детскийге кирдикпи? Жокпу? Жок болсо мен эмне кылайын? Жок, келип алып, мен деген врач эмесмин, досум. Жок, мен о наркология кирип алып, ошол жерде отуруңар. Буякта кызым ооруп атат машинанын ичинде. Сен кызың ооруп атса, сен татнак арак ичпей, Сен уксаң, сен арак ичпей татнак согуп алып кызыңды кара, мен Жок, мен иштим деди. Сен ичип алып ана мага келип догурну ана кызыма тигиндей кылган жоксуң. Деген жокмун мен. Туура эмес. Жанатан бери ошентип атпайм, заявление жазам сенин үстүңө. Кызым ошондой атат. Жазам мен. Эмне ичип алып анда айдап жүрөсүң сен анда? Жок, мен силер мен айдап келип атырлар да машинадан турабы? Эмне үчүн сен ичип алып айдап келип атасың? Ошо Дальше сен айдап келип атасың. Жок, дальше мен сен ошону айтчы мага. Эмне келип атасың? Сен айдап келип атканыңды айтчы. Эмне үчүн айдап келип атасың ичип алып? Мен кызымын ооруп калгандан айла жок айдап келип атам. Мен пойлада мына. Аны ичип алдың эле. Эмне ичип алып айдап келип атасың ана? Хорошо макул.
Кийинки рульга мас абалында отуруп, унаа башкарып бара жаткан жаран Бишкектин 7 апрель жана Ахунбаев көчөлөрүнүн кесилишинен кармалды. Жол коопсуздук кызматкерлери бул автоунааны шектүү катары токтотушкан. Айткандай эле айдоочу мас абалында экен. Ал инспекторлорго шашып баратканын айтып, кутулуп кетүүнүн айла амалын жасады. Бирок эреже боюнча унаанын ээси республикалык наркология борборуна жеткирилип, текшерүүдөн өткөрүлдү. Бул жерде айдоочунун спирт ичимдигин ичкени расмий тастыкталган соң тиешелүү протоколдор толтурулуп, унаасы айып короого киргизилди. Бул окуяны милициянын кайгылуу кызматы менен бирге рейдтик иш-чараларды чагылдырып жаткан кабарчыбыз Жээнбай Каракүчүков тасмага түшүргөн. Анда эмесе кийинки видео тасмага көңүлүңүздөрдү бурабыз. Блин, ушундай кичине адам болду. Адам болду кичине. Мен сага мына ызычып салган жокмун, эме болгонум просто кичине адам эркекче сүйлөдү, эркекче айтып мен түптүз бир мен сага каяша айтпай келдим турабы? Анан колум айран болбойт деп. Айке, кайран. Мына бул колум айран, бул байка жүрүңүз деп машинаңа. Мас абалында унаа башкаргандарды аныктоодо жарандык коомдун да орду чоң. Көп учурларда мындай айдоочулар тууралуу милициянын 102 ыкчам номуруна чалып, жарандар маалымат беришет. Маселен, Борбор калаанын Субаналиев жана Матросов көчөлөрүнүн кесилишинде токтотулган бул унаа шаар тургундарынын шектенүүсүн жараткандыктан алар 102 номуруна чалып, атайын экипаж чакыртышкан. Бул дарекке дароо келген инспекторлор айдоочунун чынында эле мас абалында экенине күбө болушту. Тартип бузган жаранга дароо тиешелүү чаралар көрүлдү. Не, что за вообще? Что это такое? Нет, я понимаю, что дурно. Это что за съемка вообще? Үйлөбөйсүң жана чыкпай эле. Мен директор хочешь меня? Ке болом. Буга чейин Бишкек шаарында изделип жаткан Ермек Кугабаев аттуу жаран өлтүрүлгөн абалда табылды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалым болгондой 2025 жылдын 13 мартында 1965 жылы туулган Ермек Кугабаевдин дайынсыз болуп жатканын айтып, анын мурдагы жубайы милицияга арыз менен кайрылган. Издөө иликтөө иштеринин натыйжасында кылмышка шектүү Бишкек шаарынын 1985 жылы туулган жараны кармалган. Ал 2 апрелде Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн ыкчам кызматкерине кайрылып, кылмыш ишиндеги макамын шектүүдөн күбөгө өзгөртүп коюу үчүн $4000 көлөмүндөгү акча сунуштаган. Ыкчам иш-чаралардын алкагында шектүү 325 000 сом пара берип жаткан учурда кармалып, ага кылмыш жаза кодексинин 122 адам өлтүрүү, ошондой эле 345 пара берүү беренелери менен иш козголуп, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда адам өлтүрүү боюнча кылмыштын себептери иликтенүүдө. Ушул үйдө январь айынан 2025 жылдын январь айынан баштап үйдүн кожоюну чыгып кеткен боюнча дайынсыз жоголуп кеткен. Туугандары арыз менен кайрылган, бул киши жок деп. Кийин изилдеп баштасак, издөө иштерин Свердлов району, Бишкек шаарынын ички иштер башкармалык ыкчам кызматкерлери тарабынан жасаган чоң иш аракеттердин натыйжасында бул үйдүн жоголгон адамдын жанында иштеп жашап жүргөн адамдын тиешеси, бул жоголгонго тиешеси бар деп киши кармалат. Кармалып, анын иш жүргүзүүнүн натыйжасында ал кылмыш жасаган мойнуна алат дагы жоголуп кеткен адамдын сөөгү кайсы жерде жатканын көргөзүп берет. Сөөгү ушул жерге 2 метрдей ылдый казып туруп, могу пакетке ороп көмүп таштаган. Ушул жерден алып чыкканбыз. Ушуну менен биз программабызды жыйынтыктайбыз. Студияда мен Самат Асипов иштедим. Ал эми программанын жүрүшүндө орун алган окуяларды тасмага түшүргөн кабарчыбыз Жээнбай Каракүчүков болду. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.